ошол эле Кара Суу районунун үй бүлөлүк Кара Суу райондук үй бүлөлүк медициналык борборунун Кашкар кыштак айылындагы филиалы 1960 жылы төрөт үй жана жугуштуу оорулар ооруканасы болуп туруп салынган. Иштеп келген, ал жер жугуштуу оорулар болгондуктан райондун борборуна которулуп кеткен. Азыркы күндө ал жерде Кашкар кыштак айылында Кашкар кыштак, Нариман, Кызыл кыштак, Төлөйкөн айыл өкмөттөрүнүн тургундарын тейлеген эскилиги жеткен авариялык абалдагы оорукана тейлеп келет. Ал жерде бир топ онкологиялык, неврологиялык, кургагучук, жугуштуу оорулар, наркологиялык ооруларды дарылашат. Бирок шарт жок эч кандай. Аны дагы буга чейин министрликтерге протоколдук тапшырма берилген, бирок конкреттүү жооп жок. Ошого аны дагы же түп тамыры менен бузуп туруп башка салыш керек, же капиталдык оңдоого муктаж. Ошону да көзөмөлгө алып койсоңуз.